Оодо BBC Лондон саламатсызбы. Дүйнөнүн дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Украинада кулаган учактын жүргүнчүлөрүнүн сөөгү жекчилдердин аймагынан чыгарылып кетти. Учактын калдыктары өзгөрүүгө дуушар болгонбу? Газада кармаш уланып жатканда тынчтыкка үндөгөн чакырыктар да көчөдү. Америкалык дипломаттар Египеттин тынчтык планын алга сүрөдү. Шотландияда шериктештик оюну башталганы жатат. Бирок бул мелдеште 4 жыл мурда өткөргөн Индия кандай пайда тапты? Украинада кыйраган Малайзия учагынын көпчүлүк жүргүнчүлөрүнүн сөөгү поезд аркылуу бийлик көзөмөлдөгөн Харьков шаарына алынып келинди. 298 адамды салган учак өткөн аптада Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн. Чогултулган сөөгүктөр эртең Голландияга жөнөтүлөт. Орусиячыл жекчилдер кырсык болгон аймакта ок атпоо макул болду. Бирок учактын калдыктары өзгөрүүгө дуушар болгонбу деген суроолор жаралууда. Малайзия учагы кыйраган жерден чогулткан сөөгүктөр үйлөрүнө кайтарылууда. 280 жүргүнчүнүн сөөгү салынган поезд Харьков шаарына келди. Алдыңкы бир нече күндүн ичинде алар өз өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Бүгүн 4 сааттык кечигүүдөн кийин кыйраган учактын 2 кара кутусу малайзиялык адистерге өткөрүлдү. Кара кутулар Россияга жан тарткан жикчилдердин колунда болчу. Эми алар терең изилденет. Адистер Малайзиянын учагы качан, кайсы бийиктикте атып түшүрүлгөнүн тактап чыгышат. Бул кейиштүү окуядан кийинки чоң кечиккендик. Жикчилдер эл аралык басымдан улам кызматташууга макул болушкандай. Бирок учактын кыйрашына себепкер болгон согуш токточу да эмес. Жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк шаарындагы тургундар баш калка издөөгө аргасыз. Өкмөттүн жикчилдерге каршы чабуулдары алардын тынчын алууда. Жикчилдер учак кыйраган жерде ок атышпоого көнүп, эл аралык эксперттер аймакка коопсуз кире алышаарын билдиришкен. Бирок соңку кечеңдетүүлөр MH17 каттамындагы учакты ким атты деген суроодо көбүрөөк күмөн саноо жана айыптоолорго себеп болууда. Улуттар уюмунун баш катчысы Израилдин Газадагы жөн жай тургундар баш калкалаган имараттарды бутага алганы боюнча катуу билдирүү менен чыкты. Пан Ги Мун өз аймагына ракета атылса, эч бир өлкө чыдап тура албастыгын айтып, бирок эки тарапты тең кармашты токтотууга чакырды. Израилдин премьер-министри болсо Хамасты айыптоодо. Бул Газадагы кеңселеринде 100 000 киши баш калкалап жатканын айтты. Газанын дээрлик баардык бурчунан аба чабуулдарынын кесепети көзгө урунат. Түндө бул имаратка 2 ракета тийген. Эскертүү болгону белгисиз. Бирок 11 киши көз жумганы анык. Имарат кеңсе катары курулган. Бирок түндө бул жерде Шижаия аймагындагы чабуулдан качып келген тургундар баш калкалап жатышкан. 2 жумага созулган кагылышуулардан кийин коопсуз жай табуу орчундуу маселеге айланды. 11 киши көз жумду. Алар баш калка издеп келишкен дейт бул киши. Шифа ооруканасында Асмах Ал-Хилул өмүрү үчүн күрөшүүдө. Ал Израилдин эскертүүсүнөн кийин Шижаиядан кача албай калган миңдеген адамдардын бири. Асмах жекшемби күнү 10 кишиден турган үй бүлөсүнө тамак жасап жатканда ракета тийген. Андан башка аман калгандар жок. Асмактын урандылардын астынан табылганы таң калаарлык окуя болду. Жекшемби күнү имараттын урандыларынан кишинин денеси көрүнгөн. Хамас кыймылы ок жаадырып, Израиль жооп кайтарып жаткандыктан куткаруу өтө кооптуу болчу. Бирок куткаруучулар токтогон жок. Бул айым 12 сааттан бери урандылардын астында жаткан. Аман калганы таң калыштуу. Жолдуу экен. Израиль бул согуш Палестин элине багытталбаганын айтат. Бирок 600төн ашуун палестин жараны көз жумду. Алардын көбү жөн жай тургундар. Сиз көрүп жаткан BBC эми башка жаңылыктарга кайрылалы. Индонезияда Жакартанын губернатору Джоко Видодо президенттик шайлоону жеңди. Шайлоо комиссиясы билдиргендей, Видодо добуштардын 53%дан ашыгын алды. Анын атаандашы мурдагы генерал Прабова Субианто 46%дан көбүрөөк добуш топтоду. Ал шайлоодо добуштар бурмаланганын айтып, арызданарын билдирди.
Британиянын өкмөтү Орусиянын мурдагы тыңчысы Александр Литвиненконун өлүмү боюнча коомдук иликтөө башталганын билдирди. 2006 жылы Лондондогу мейманканада полоний кошулган чайдан көз жумган Литвиненконун өлүмү табышмактуу жагдайлар менен коштолуп келет. Британия бул билдирүү Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланышы жок деп билдирди. Эми Лондонго келсек, дүйнөдөгү эң атактуу бөбөк Улуу Британиянын ханзадасы Джордж бүгүн 1 жашка толду. Анын ата-энеси принц Уильям менен Кейт Кенсингтондогу сарайда кече уюштурууда. Джордждун чоң апасы ханыша Елизавета да майрамга катышат. Принцке берилген белектердин арасында 2 семиз бука, чочко жана Кениянын аялдар уюмунан келген 1 эчки бар. Шотландиянын Глазго шаарында шериктештик оюну башталарына саналуу сааттар калды. Түрдүү спортторду камтыган бул эл аралык мелдеш 4 жылда бир жолу Британ королдугу менен тарыхый байланышы бар өлкөлөрдө өткөрүлөт. 2010 жылкы оюндар Делиде өтүп, Индия үчүн эбегейсиз чоң окуя болгон. Бирок индиялыктарга бул оюндардын пайдасы тийдиби? Индиялык спортчулар башкала Делинин чогортосундагы Джавахарлал стадионунда машыгууда. 60 000 көрүүчүгө ылайыкташкан стадион Улуу Британия баштаган шериктеш өлкөлөрдүн 4 жыл мурунку оюндар үчүн оңдолуп түзүлгөн. Ага миллиондогон доллар сарпталып спортту өнүктүрүүгө шарт түзөт деп айтылган. Бирок азыр стадион күнүмдүк машыгуусун өткөргөн спортчуларга гана ачык. Сурекха Рангит таяк менен секирүүдө рекорд жаңырткан. Шериктеш өлкөлөрдүн оюндарынан кийин чеберчилигин дагы өнүктүрөм деп үмүттөнгөн. Бирок ал тилеги ишке ашпай калганын айтат. Оюндардын жардамы менен эл аралык коомчулук бизге көңүл бурган. Мыкты жабдуулар да алынып келинген. Бирок оюндар бүткөн соң баары жабылып калды. Өлкөнүн спорт расмийлери чоң стадиондорду күн сайын иштетүүгө зарылчылык жок дешет. इनकी फैसिलिटीज विश्व स्तर की हैं। Бул стадиондор эл аралык стандарттар менен салынып, чоң оюндарга ылайыкташкан. Мындай маселе бүткүл дүйнөдө бар. Чоң стадиондор бош калат. Дели оюндарына 2,5 миллиард доллар сарпталган. Бирок айрым курулуштар толук бүтпөй калган. Көпчүлүк жарандар оюндарга мынча каражатты сарптоо керек беле деп суроо салышат. Кийинки оюндар Глазгодо өтөт. Бул шаар иш-чараны татыктуу деңгээлде өткөрүүгө бел байлоодо. Эми алар Дели шаарынан көп сабактарды алса болот. Эми спорт жаңылыктарын улантсак, Англия футбол курамасынын капитаны Стивен Джерард командасы дүйнөлүк чемпионаттан эрте чыгып калгандан кийин эл аралык спорттон кетерин билдирди. Ливерпулдун жарым коргоочусу Англиянын атынан 114 оюнга чыгып, 6 ири мелдеште 21 гол киргизген. Джерард Англиянын атынан ойногон үчүн сыймыктанарын айтты. Колумбиялык футболчу Хамес Родригес Реал Мадрид клубуна өтөрдөн мурун медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн Испанияга келди. Чабуулчу 1 жыл мурда эле Порто клубунан франциялык Монакога келген болчу. Дүйнөлүк чемпионатта көрсөткөн чеберчилиги аны Европа клубтарынын көңүл чордонуна чыгарды. Реал Мадрид оюнчуну чакыруу үчүн 108 миллион доллар төлөгөнү кабарланууда. Карлос Дунга Бразилия футбол курамасынын жаңы тренери болуп тайындалды. Бразилиянын мурунку машыктыруучусу Луис Фелипе Скалари командасы дүйнөлүк чемпионаттын финалына жете албай калган үчүн кызматтан кеткен. Дунга 1994 жылы Бразилия командасынын капитаны болгон. 2006 жылдан 2010 жылга чейин команданын тренери болуп иштеген. Жаңылыктардын соңунда оңой менен табылбай турган космосто тартылган тасманы көрсөтө кетели. Орусиянын жүк ташуучу кемеси эл аралык космостук стадиядан чыгып жаткан учур. Прогресс кемеси станцияга апрель айында чиркешип 3 тонна тамак, отун жана башка керектүү жабдыктарды алып келген. Эми анын ичинде таштанды жана керексиз калдыктар бар. Кеме 10 күн инженердик сыноодон өткөндөн кийин жердин атмосферасына багытылат. Ошондой эле Тынч океанынын үстүндө күйүп жок болот экен. Мына ушундай космостон келген тасма жана башка видеолор биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуу менен катар радиобузду угуп көрсөңүз болот. Бизге өзүңүз жазган блогторда жөнөтүп туруңуз, биз аны жарыялап турабыз. Күндүн негизги эл аралык жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуз.